Assalamu alaikum, urmattуу атанын балдары. Мен бүгүн өзгөчө саламдашып кайрылганыма таң калбай эле койгула. Мен бүгүн айрыкча атанын балдары деп кайрылып жаткан. Менин бул кайрылуум бүт журтчулукка, бүт ошол элди ичинде жашап жаткан аталары чоңойткон атанын балдарыга кайрылайын деп чечтим. Урматтуу аталардын уул кыздары, бүгүн атаңардан кабар алдыңарбы? Ата, кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы деп сурап койдуңарбы? Ата бала болуп отуруп сүйлөштүңөрбү? Ата да ганимет. Ата да инсан, ысык жан. Аталар да ооруйт. Мурда силерди жаштыгыңарда, кичинеңерде багып чоңойтуп жүргөн кезде эч чарчабайт эле. Азыр бир-эки кетмен чапса эле алсырап отуруп калат. Тердеп чыгат, ашказан кырман мыкчып отуруп калат. Бир аз отургандан кийин турайын десе буттары ооруйт, тизелери ооруйт, муундары ооруйт. Ошону эч байкадыңарбы? Ошого эч көңүл бурдуңарбы? Мен өзүм үчүн эчтекени айтпаймын, Аллага шүгүр. Балдарым жакшы, тарбиялуу. Бирок бар элдерде улуу инсан, атанын уулдары же кыздары ресторандарда же болсо көчөдө басып жүргөндө, жакшы бир машинелерди айдап, сейилдеби салып жүргөнүңөрдө атаңарды бир ойлогула, не акыбалда экен? Атам бир жакшы эле дейсиңер, тууру? Тууру. Дарак кесип көргөнсүңөрбү? Гилейген бир талды, же чынарды, же теректи себелеп төгүп турат. Бой жеткис бир талды аралап көргүлө. Тышыдан кандай сонун көрүнөт. Айбаттуу, чоң дарак болуптур дейсиңер. Бирок аралаганда билесиңер, жыгылганда билесиңер, ичи пөк болуп калган, ичиден чирип бүткөн болот. Энелер дагы ооруйт, энелер дагы көңүл буруш керек. Бирок өзүңөрдүн семяңарды өзүңөр канча бир тууган экениңерди эсептегиле. Санап чыккыла. Канча уул, канча кыз экенсиңер? Экөө болосуңарбы, бешөөбү, алтообу, 10бу? Эми эниңердин, атаңардын ошончо баласы болгон. Силер уул кыздарысыңар. Ошол ар бир баланы төрөгөнү больницага алып барганда энелер каалайбы, каалабайбы жардам иретинде үкөл алат, дарыланат. Бирок кээ бир уулдар гана же кыздар гана атасыны больницага барбаса, көпчүлүктөр ата менен иши жок. Ата, сиз дагы ооруйт окшойсуз. Сиз дагы бир жерлериңиз ооруп жүрөт окшойт. Кээ бир жерлериңизде ооруганын байкап калдым. Сиз дагы бир доктурга жатып, больницага жатып, дарыкөлдөнүп, жакшы болуп алың деген инсандар барбы? Бар, азыраак бирок. Кээ бир аталар короосуз калып кетип атат. Жана башында айткандай, аталар да ганимет. Аталардан дагы ал акыбал сурап, больницага жаткызып, дарылап койгула. Себеби дегенде аталардын эң бир айтпаган, ичиде сактаган оорулары бар болот. Эркектердин статистика боюнча эми
Köpçülügü жүрөк оору менен, давление менен, кан басымы көтөрүлүшү менен, сахар менен ооруп жүргөндөрүнү байкап жүрөсүңөр. Бирок өтө көңүл бургудай, өтө көңүл бура турган бир оору бар. Ал простатит аденома деген. Муну угуп билип жүрөсүңөр. Тилекке каршы эң акыркы учурда гана билесиңер. Себеби балам, мен болбой калдым. Менин доктурга барчы деп өзү доктурга барчы, болбой калдым балам, ооруп атат окшойм дегенде гана больницага алып барсаңар, простатит аденома болуп өтүшүп кетиптир деген диагнозду коюп берет. Простатит дегени простата безинин сезгениши. Жөнөкөй тилде менен түшүндүргөндө, улуу сөздө уят жок. Эркек кылып турган, эркектин ариет намысы, эркектик сапаты ошол урук бездерини иштеп чыгаруучу кичинекей бездин, эки бездин сезгениси бар. Простата безини кээ бир доктурларыбыз эркек адамдын экинчи жүрөгү деп айтып жүрөт. Ошол простата бези чоңоюп кеткенде сийдигин кармай албай калат. Атаңарды простата менен ооруп калганын байкагыңар келсе, сураштын деле кереги жок. Эгер тез саарага жүгүрүп калган болсо, байкап койгула. Жаныңардан өтүп баратканда жагымсыз сийдиктин жыты келсе, билип койгула, атаңар простатит болуптур. Аны намыстанып айта албайт. Кемпириге айтышы мүмкүн, кемпири өтүп кеткен болсочу. Эми ушул простатит шамалдап жүрүп, ошол простатит эмнеге кызмат кылган деген бир орчундуу суроо келет да. Ошол простатит Алланын буйругу менен силердин дүнүйөгө келишиңерге себепчи болгон простатит. Ар бир уул же ар бир кыз Алланын өкүмү менен ошол простатиттин жардамы менен, Алланын простатит аркылуу дүнүйөгө келгенсиңер. Атаңардын эң көйгөйлүү ошо простата безини эртерээк дарылатып койгула, атаңар узак жашайт. Көңүл бургула. Алла Таала ушул атаны балдарды чоңойтсун, үй бүлө баксын деп үй бүлө башчысы кылып койгон. Кудайга шүгүр, кээ бир ата-энелер уул кыздардан ыраазы. Алла ыраазы болсун бардыгыңардан. Менин сөздөрүм ооруп атпасын.